Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта, ал сенің өмірің, көрер күнің, içer суың. Арбаңыздар, біз мұрасаваты көрсөтүүсүнөн шол кыргыз таанымды кантип кийинки буунга жеткизебиз. Мына ушул жагдайда бир топ темалардын үстүндө маектерди алып барып келе жатам. Бирок бүгүнкү сөзүбүз таптакыр башкача. Анткени биз сыртта Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жүргөн кыргыздардын абалы жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз. Айталы Монголиядагы кыргыздар жөнүндө. Биздин Мурасават автордук программасы ушул шаарыбыздын жакасында жайгашкан Көкжар айылындагы Супара этно борборунан тартылып атат. Айталы Супара этно борбору ошол кыргызды жок кылбай, кылымдан кылымга алып келе жаткан кыргыз маданиятын, кыргыз жашоо мүнөзүн калыптандыра турган өзгөчө жай экендигин ушу эсиңиздерге сала кетейин. Мына бул жерге келген туристтер, ошондой эле шаарыбыздын меймандары атаулардан келе жаткан кыргыз маданиятын мына ушул жерден көрүүгө болот. Эми биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз ошол Супара этно борборунун ак өргөсүнөн тартылууда. Мен бүгүн ушул студиябызга келген меймандарды тааныштырып өтөйүн. Мына менин жанымда Кушубек Качыбеков аксакал келип отурат. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ошондой эле жазуучу, тарых изилдөөчү катары белгилүү. Анан дагы бир маселе, Кыргыз эл биримдиги коомдук уюмунун Санжыра академиясынын башчысы катары да белгилүү. Себеби мына жакын арада ушул кыргыздын 40 уруусунун эң тамгасын, ошондой эле кыргыз уруусунун өз аталыштарын негиздеген атайын билдирүү таратуунун астында тургандыгындагы жалпы көрүүчүлөргө айта кетейин. Андан кийин Осмон Сурапбаев, коомдук ишмер, чет өлкөдөгү кыргыз диаспораларынын ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Мына жакында Кушубек беке, жакында сиз ушул Осмон Сурапбаев баш болгон атайын экспедициялык топ ушул Монголияга барып келдиңиздер. Анан кийин алгач ушу Осмон мырза өзүңүз сөздү баштап берсеңиз, максаты кандай эле? Анан мындай максатыңыздарга жеттиңиздерби? Миграция министрлигинин коомдук Равшан Сабировдун коомдук кеңешчиси болом. Диаспорадан кабар алганча бизди Алматыда диаспоралар тосуп алышты. Биздин экспедиция мүчөлөрү Кушубек мырза, Санжыра академиянын президенти, Таластан Азамат мырза, жети атасы санжырачы болгон, аны чакыртып алып, анан Оштон Карас районунун Папандан Исфандияр Кадыров деген санжырачы, алдагы жети атасы санжырачы, аны алып Бишкектен аттанып, биз андан кийин Алматыга бардык. Алматыда диаспоранын башчысы Манас мырза, зергерчи Надирбек мырза, Айгүл айым тосуп, жакшы көйгөйлөрдү, суроо өздөрүнүн пикирлери менен алышып, анан Улан Батырга аттандык. Улан Батырга аттанып, Улан Батырда бизди элчи өзү тосуп алып, Айбек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын элчиси. Кыргызстандын элчиси Айбек мырза. Андан кийин биздин кандашыбыз кыргыз Бейсен Булан деген эки жолку ил куралынын депутаты болгон белгилүү ишмер, коомдук ишмер өзү кабыл алып, ошол жерде биздин билим берүү тармагынын Кашкарган айымга жолуктуруп, ошол ректорго жүрүп Монголияга жакшы пикир алмаштык. Маданий баражат чыңдоо боюнча пикир алышып, абдан бизге окшош калк болот экен. Андан кийин анын мурунку президент Батулга досу экен. Анан ошого тааныштырып, ал жакшы аябай мындай меценат, ушундай тарыхый мемелерге көңүл бурган. Ал бизди баягы Сыңгыз хандын эстелигин өз каражатынан куруп ошол жерге. Демек, Монголиянын мурунку президенти, жетекчиси ушул жерде тарыхый бир маданий борбор курган турбайбы? Ооба, маданий дагы куруп атыптыр. Улан Батырдан Баян Өлгийге 2,5 саат жол, 1300 километр экен, самолет менен барып, анан Баян Өлгийде кыргыз боордошторго жолуктук. Исентай деген губернатор. Ага жолуктук. Кайсы
Баян өлгей оданынын Губернатору, ага жолуктук. Анан жакшы тилектерди айтышып, Кушубек байкелер менен сүйлөшүп, анан кыргыздын нарк кулпун булар биздин 1970-жылдагы адамдардай мындай куулукчумдугу жок. Мындай накта кыргыз, топук, сабырдуу, мындай мындайча айтканда кичпейил, мындай оригинальный, мындай наңыздуу жашашат экен кыргыздар. Бүтүн биз айылдарына чейин бардык. Анан мында ток пейил, анан улууну урматтаган. Мисалы ошо Баян өлгейде сигарет саткан, тамеки саткан магазин бир жок экен. Тамеки чеккен күнөө деп эсептешет экен. Кыргыз айылдарында. Эки комнат үйдө жашайт, келине тамак жасап берип атат. Бир арызы жок, ызычысы жок, кичпейил. Камырын ачып, илгерки боз үйдүн эле элеси калып, анан ошол кыргыздардан мен четте көп жүрөм, билип калдым да, алар ток пейил, сабырдуу. Мына ушул жагы абдан таасирлентти бизди. Кадимки кыргыз пейилин, кыргыз мүнөзүн көркөлгөн турбайсыздар. Кандай болуш үчүн ошолордон тарбия алышыбыз керек экен. Рахмат. Кушубек байке, сиз эми баягы тарых изилдөөчү катары, анан санжырачы катары да белгисиз. Жана башында айтып өттүм, таныштырганда Кыргыз эл биримдиги коомдук уюмунун алтындагы Санжыра академиясын жетектеп келатасыз. Анан ошол жактагы биздин боордоштор канча кыргыз бар экен, алардын мындай жашоо мүнөзү кандай экен, ушул жөнүндө айтып отуруңуз. Рахмат. Бул мен ушул көп жылдан бери сырт жактагы, чет жактагы кыргыздарды иликтеп келем, изилдеп келем. Кытайга да бардым, Азербайжанга бардым, Өзбекстан, Казакстан. Эми ушул Монголияга жетпей жүрөт элем. Мурунтан байланышып, жана Бейсен Булан деген досум өткөн жылы, мурдагы жылда келип кетти го. Анан ошол чакырып эле атчы. Анан ошо чакыруу менен бардык. Мына Осмон Мырзага рахмат. Ошо демөөрчү болуп, баарыбызды ушул алып барып келди. Анан ошол Монголиядагы кыргыздар боюнча мен мурунтан эле билчү элем, интернет булактарында ар кандай жазышып жүрбөдүбү. Буларда негизи жалпы булар негизи паспортто казак болуп жазылып калган да. Эми так саны жок. Өздөрүнчө иликтеген боюнча 12 000 кыргыз бар экен. Ошентип айтышты аксакалдары. 12 000 кыргыз бар деп. Ошолордун баары кыргыз деп жазылганбы же казак? Жок, казак деп жазылган. Аны ошо интернет булактарына булар мурун эле жазышкан. Аскар Акаев президент болуп турганда ага да кайрылуу бер жазышыптыр. Аскар Акаев ошол жака барганда Монголияга. Бизди ушу жардам берсеңер. Биздин паспортубузга кыргыз деп жазылыш керек эле деп. Анан ал дагы ишке ашпай калган. Анан жалпы 12 000 кыргыз ошо жерде 100 000ге жакын, 100 000 тегерегиндеги казактарга сиңип кеткен да. Мунун себебин дагы мен тарыхын аябай иликтеп көргөнгө аракет кылдым. Мына колубузда Курман уруунун шежиреси деген китеп жазышыптыр өздөрү. Себеби Керей казак уруусунда Керей деген уруу бар да. Мына ошо Керей белгилүү эле уруу, ошонун Черүүчү деген баласы болгон, андан күн туугандан анан Курман деген болгон. Курман деген бай болгон экен. Ошол Курман бул казак туугандар көпчүлүк жерде уруу менен урукту аралаштырып берет да, бу жерде Курман уруусу деп жазыптыр. Курман уруу да бул аталык да. Ошо Курмандын Акмаңгай деген кызы болгон экен, жалгыз кызы, 5-6 баласы болгон экен. Мына ошол жерде булардын санжырасында мына китепте да жазыптыр. Мына ошол Токманбет деген мындан бир 355 жыл дейт, ар кандай айтышат. Таластан ушу соода кербенчилик менен барып, анан ошол Курмандардын айылында калып, ошонун кызы Акмаңдай деген кызына үйлөнөт. Анан ошо Акмаңдайга үйлөнүп, андан 5 балалуу болуп, 3 баласы баа жоокерчилик заманда калмактар менен болгон чабыштабы кайтыш болуп кеткен экен. Анан Бөкүш Талас деген 2 баласы калат. Анан Талас деген баласы мен элиме кетем деп ушул азыркы мынакей Жамбыл областындагы азыркы Талас району деген бар, Моюнкум жакта. Ошол жака барып калыптыр. Талас өрөөнүнө барбай нары түшүп кеткен да.
мына ошол жакта да биздин туугандар бар деп калды, таластан тараган. Кытайда да бар экен, Алтай жергесинде да бар экен. Мына ошол өздөрү китебине жазып атат, биз кыргызбыз деп. Анан бул биз кыргызбыз дегенден кийин биз дагы бир нерсени айтып кетиш керек болуп атат да, бу жерде 90-жылдарда орто ченинде Назарбаевдин Оралман деген долбоору боюнча чет жактагы Ирандагы, Кытайдагы, Түркиядагы казактардын баарын көчүрүп бир 65 000 казак улутундагыларды өздөрүнө көчүрүп бардык шартын түзүп берген да. Ошонун арасында ушул Баян-Өлгүй областындагы кыргыздар дагы кошо кеткен экен. Айрым кыргыздар да ошолор менен. Себеби биздин Кыргызстанга келгенде жанагындай граждандык алуу боюнча маселе чечилбейт да. Жанагындай ошол мезгилде жооп болбогондон кийин булар казактын ичине сиңип кеттир булар. Курман тобуна кирип кетиштир. Мына ошол боордошторду биз убагында өзүбүзгө кайтара албай калыптырбыз. Азыр дагы ошол Баян-Өлгүйдө 2000дей түтүн кыргыздар бар экен. Биз санжырачылар менен да жолуктук. Бүткүл тарыхый китебинде бир күн атайы калып китепканасында архив жок экен. Китепканасында мындай китептерди Монголдордун Купуя шежиреси деген китеп бар экен. Туран ааламы деген китептер бар экен. Биз ошолор менен таанышып, бүткүл ошол Монголиядагы кыргыздарды изилдегенге аракет кылдык. Ошолордун жашоо маданияты кандай экен? Жүрүш турушу, коноктосуу маданияты ушул жөнүндө айтып отурсаңыз. Жашоо турмушу, этнографиясы жана Осмон мырза айтып кетпедиби? Биз ошо жайлоо аларда мындай экен. Жайлоо, күздөө, кыштоо, жаздоо деп төрткө бөлүп эле көчүп конуп жүрүшөт да. Себеби жергенен да. Мал бир 35 миллиондой кой бар дейт, кой эчкилер. Анан биз ошо жайлоодогу чабандарга чейин малчыларга. Ошо кыргыздардын сөзсүз эле ошо казактар эмес, кыргыздардын жашоо турмушу менен таанышалы деп атайы ошо жайлоолоруна барып, алардын боз үйлөрүндө болдук. Тамак ашы кандай, ошолор менен жүрүм-турум маданияты, этнографиясына кызыктык. Буларда эми мындай, бизде кыргыздар бир соғым сойгондо эле бир жылкыны союп жок кылып коюп атпайбы. Булар ушул кыш жакындаганда, мен мурунда угуп жүрчүмүн, булар 5-6 жылкы уйду союп туруп анан сүрсүтүп коюп анан жазга чейин жей беришет да. Бир үй бүлө эле. 5-6 бодо. Мал көп. Карамал, жылкысы да бар. Сүрсүтүп коюп эле, кайсы үйгө кирсең, ошо сүрсүтүп коюп. Кандай сүрсүтөт экен, сурап көрдүңүзбү? Ыштап эле сүрсүтөт, кадимки эле баягы биз кыргыздардай. Эч кандай муздаткычка салбайт. Анан ошол борсогу, курут, майы, кымысы дегендей, айраны дегендей баары эле биздикиндей. Болгону булар баягы казакча окуп мектепте, казак тилинде сүйлөп калышкан, паспорту казак. Ал эми азыр ушул жана Бейсен Мулан деген досубуз аракет кылып атыптыр. Ошо Баян-Өлгүй областында борборунда кыргыз мектебин ачуу боюнча аракет кылып чуркап жүрөт. Анан биз да айттык, эгер кыргыз тилден мугалим керек болсо, биз Кыргызстандан жибергенге анда ойлонуп көрөлү. Ушул кыргыз тилин билбей калышты, казак болуп калдык дегендей айтышты. Кушек байке, жогоруда жакшы маселе козгодуңуз. Жана жайлоолоруна чейин бардык дедиңиз, жанагы этти сүрсүтүп атат экен дедиңиз. Сүрсүткөндө жол жобосу биздикине окшош дедиңиз, мисалы кеч күздө союп алышат турбайбы? Кеч күздө да, кыш жакындаганда. Ошол эми кийинки жаз жайга чейин жетет экен да. Эми ошо жана кымыз ичишет экен дедиңиз, ошо кымыздар кандай экен, ошо биздикине окшошпу же кандай? Кымыздардын эми жаңы байлашып атыптыр. Мурун бир Бейсен Мулан алып келгенде көргөнбүз, эми биздикине күчтүү эмес. Ал чөйүнөн болсо керек, эми баягы биз ошол жерден Кыргыз Нуур деген көл бар да. Мына ошо Манас ата байырлаган жер ошо Кыргыз Нуур көлү. Биз аякка жетели десек, барып көрөлү десек, 600 чакырымдай экен, барып келиш эле. Анан жолу да татаал дегенден аякка бара албай калдык. Андан тышкары Хотон кыргыздары деп коет.
Таврилиан районунда. Аякта кыргыздарга да убакыт тар болуп калды. Буюрса дагы бир барыш керек ошол жака. Кымызы дегеним ошол кымызды ичүү эреже шарттары, мейман тосуу деген маселе жагдайы кандай экен? Биздикиндей эле. Биздикинен Окшош эле. өздүк экен. Биздикинен Кыстамагы шерине тутушуп, анан баягы айранга көңүл бурушуп, ошо биздин да илгерки бир жаш кезебиздеги эле салт да бир Кыстама дейсизби ошол? баягы шерине кыстайт го. Ооба. Үлүш. Үлүш кылышып, анан кусканы кой союп чакырып дегендей баягы салт сакталып калыптыр. Ырдап чогулашып, Казакча болуп калыштыр да. казакча болуп калды. Бирок ак көңүлдүгү, баягы тоонун Карапайымдыгы. жупунуулугу, баягы каба кашы бүркөбөгөнү келиндерин деле, балдарын деле кагып силкпей, өтө мындай сабырдуу баягы сакталып калыптыр. Баягы мейман тосуунун, конок күтүүнүн чоң бир эрежелерин көрсөтүштүр. Башын ошо баш тартат экен, жамбаш тартат. Вот мына эт тартуу, мен сый көрдүңүздөр. Ошону айтыңыз. Бизде эми этти алып келип башты, жамбаштарды кыргыздар да эле башты аксакалга берип атты. Анан остип, таркатып, анан бирок аксакал бөлүп берет экен этти. Аксакал ошо биздин мына көл жакта. Мынакей, мынандай да, баягы силерге союлган козу же койдун этин ошол чарага, идишке көтөрүп келип туруп аксакалдын астына коет экен да. Аксакалдан башты алып, анан остип, башкары оститип, эттен оститип. Аксакал башты берди, өзү остип, кулагынан остойт да. Ооба. Анан Көзүн оюп, көздөшүп жүрөйлү деп. Аксакал. Кулагын кесип, кулакташ болалы да. Анан жиликтерди кандай бериштирди? Жиликтер ошол жамбаш. улуулатып, Bizde эле. Жамбаш, андан кийин кайсы жилик? Анан кийин Чүкө жилик, андан кийин кашка жилик. Андан кийин дагы анан кар жилик. Кабыргадан оститип, ошентип меме кылат экен. Куйрук боорун өзүнчө, биринчи куйрук боор, анан кийин кабырга, анан кийин жиликтерди биздикиндей эле бөлүштүрүп турбайбы? Анан бирок табакка салып берет экен өзүнчө. Бирок эти сүртүлгөн эт аны көп өтө таттуу болот экен, даамдуу болот экен, жеп коет экенсиң да мындай. Негизинен сүртүлгөн эт тартып атат да. Сүртүлгөн эттер, жылкынын этин дагы кошо берет экен. Анан кыргыз үйдүн ичи кандай экен? Алар кыргыз үйдөбү экен же боз үйдөбү экен? Алар бир боз үйдү эле жанагы 6 айлыктарда айылдап коет экен да. Биз азыр дагы бир айылга барабыз деп бир Көксө тоодон өтсөк эле бир үйгө бардык. Айылга биз баягы элестеттик да, көп айыл десек, көп түтүн экен десек, бир эле малчынын үйү экен. Мына айылга келдик дейт. Алар 6 айда да ошондой да, бир боз үйдү эле айылдап коет. Ошондой экен, анан жасалгасы баары шырдактын оюн чийимдери деле окшош. Ууктар кандай экен? Ушундай ийилген бекен? Жок, биз эми азыр жастоо болгондуктан жанагы колго салынган жапыс үйлөрүнө бардык да, чабандардык. Алар жайлоодо анан боз үйдү алып барышат экен. Ушу жайлоого бардык. Аларга жаңы эле айылы жаз азыр. Жайлоо болуу элек. Биелер эми төлдөп. Анда кыргыз үй тигелек мезгилде барган турбайсыздарбы? Кыргыз үй Монголияда өтө көңүл буруптур. Участкага, кыргыз үйгө меме берет, тек паспорт берет экен. Анан участкада, участкта бир боз үй турат, кадимки дом. Эмеде бир тек паспорт документтерди берип, Монголия көп көңүл бурат экен боз үйгө. Жапызыраак келет экен. Борбордун тегереги бүт эле боз үйлөр. Бирок боз үйлөр кандай экен? Биздикине окшош экен же? Жок, жапысыраак болот. Анан жана мейман тосуу маданиятында бир өзгөчөлүктөр барбы экен? Өзгөчөлүк деле биз андай чоң айырманы байкаган жокпуз. Биздин эле кыргыздын меймандостугу болгону гана тилдери казакча болуп калган. Бирок өздөрү кыргызбыз дешип эле ачык эле айтышып атты. Биз эми нары жана айтпадымбы, Таврилиан районунда хотон кыргыздарына жете албай калдык. Алар тиги нары алыс экен түндүк жагында. Биз болгону Баян үлгүгө гана бардык да. Мурунтан катташып жүргөн тиги Бейсем Улан жана депутаттын айылы да. Ошон туугандары, иннери, кыздары тосуп алып, ошол жерде жүрдүк да. Булар дагы бизге бир тапшырма берди. Ошол Токманбеттин бир урпагы таласка кетти эле. Ушуларды таап бергенге жардам бериңиздер деп.
Анан ушу Баян Өлгий боюнча, ошо Баян Өлгийлик кыргыздар боюнча бир китепче болобу, жазып койсокпу деген ой пайда болду да бизде. Анан ошол Кудай буйрса ошо азыркы Жамбыл областындагы Талас районунда ошол Токмамбеттин урпактары бар дешти. Нарынколдон бир киши Санжирач Атай иштеп барып дарегин алып келген экен. Буйрса ага да барабыз. Кыскасы мыногул ошол Монголиядагы кыргыздарды биздин кыргыздарга тааныштырып, алар менен карым катнаш кылуу программалары мына Осмон экөөбүз сүйлөшүп келдик келгенче. Аралаштырып, эгерде жанагындай кыргыз мектеп ачылып калса, кайра жакшы болот. Кыргыз тилчи мугалимдерди жибериш керек аяка. Ооба, жана айттыңыздар. Ушул маселесин эми кандай? Бизден эми биздин максатыбыз, биз башынан эле коомдук иште жүргөн байланыштуу биз мамлекет менен ошол элдин кандаштары менен көпүрө болуш. Ошол жерде мен бир эки бизнесмен бардар турушат экен, туугандарыбыз. Кыргыздар. Ал жакта фирма мен ачкыла жеке ишканаларды байланышайлык. Ал жерде эт арзан экен, эт алып келгиле, бизден Мөмөт Чөм алып кеткиле деп уже байланышып, уже иш жүзүндө келиш күтүлүп атат, келет буюрса. Мектеп боюнча кандай? Мектеп боюнча бул жерде өткөн жылы Бейсен досубуз келип мамлекеттик аткаминерлер менен сүйлөшүп, алдын ала иш жүрүп атат экен. Анан эң жакшысы Баян Өлгий менен Бишкек авиа каттамын ачышса дейт алар аксакалдар. Себеби Казакстанга бербептир, бизге кыргыздар аз каттайта бериши мүмкүн. Анан бул жерден казактар келип өтө карым катнашты күчөтүшүбүз керек экен. Мындай келип, катташып, өздөрү күтүп, суусап калышыптыр. Ушуна келдиңерби, катташайлык деп эле көчөдөн калпакчан жүрүп аттык. Кыргыз деп эле тууганың болом деп эле эме болушуп. Аларда жана улуттук кийим кандай экен, Кушайбек? Улуттук кийим казакча болуп калган энди. Топу кийишип, аксакалдары казак топуларды кийишип. Анан кийин биз баягы ак калпактарды аябай ала барган экенбиз. Баарын эле ак калпак кийгизип салдык барган жерибизге. Анан буларда жакшы Казакстан менен көп байланыш бар экен. Биз ошол автовокзалына барып турсак, Баян Өлгийден Астанага, Алматага автобустар жүрөт экен. Чек ара жакын эле Россиянын Алтайдын. 70 километр. 70 километрге биз кайра ошо келатканда Алтайды көрө кетели деп 70 километрге барып эле Россияга кирип кеттик. Сиз жана жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз. Монголиянын мурунку президенти Батылгы менен жолуктук деп. Ооба. Бул киши көп эле кишилерди кабыл албайт экен. Анан бирок бизди баягы жанагы депутат Бейсен Булан аркылуу бизди кабыл алып аябай көңүл буруп, экономикалык маселелер боюнча, маданий маселелер боюнча көп пикир алмаштык. Бул эми өзүнүн каражатына жанагы 4 миллион доллар деп жазылып жүрөт. Ошого Чыңгызхан комплексин эстелигин куруп коюп атпайбы? Көрдүңүзбү? Ага 250 тарыхый маданий борбор да? 250 тонна жана дат баспаган болот темирден курулган экен да. Мен аябай кызыгып көрдүм. Бул Чыңгызхандын эстелиги. Чыңгызхандын эстелиги. Эми бүткүл дүйнөдө бул мировой, мындайча айтканда дүйнөлүк чоң скульптуранын эсебине кирет да. Гиннес китебине кирген экен. Анан тышкары бул өзү баягы орусчадагы, англисчадагы жакшы сүйлөгөн мыкты жигит экен, жөнөкөй. Ал жөнүндө жазылып жүрбөйбү өмүр баянында. Жумушка да жөө барчу экен. Аябай меценат, бүткүл баягы кредитин төлөй албаган карапайым адамдардын баардыгын кутулткан. 60 жаштан жоготулар пенсияда. Өзү президент болуп турган мезгилде. Президент болуп турганда. Анан мына жогоруда бир жакшы нерсе көрүнө түштү. Чыңгызхандын эстелиги айтып атасыз. Мындай болуп көрбөгөндөй өтө чоң эстелик деп. Ошондон улам биз Манас атабыздын эстелигин ошондой жаңкайтсак, ошондой ойдо калдык. Кошчак кетейин. Кирсек Чыңгызхандын тарых музейине койгон өзүнүн 106 килограмм алтындан жалатылган. Алтындан жалатылган киргизди. Ошол жерде элдер аябай көп.
Анан укмуш жасалды. Анан ошондо ой келди. Мен Алтайга барганда, Алтай маселесинде ошол жер көп козголду. Ошол жерде биз айыл-айылдарга кирип алтайлык туугандар, көбүнчө аларды кыргыздын Найман, Төлөс, 4 уруудан турушат экен. Найман, Төлөс, Кыпчак, Мундуз. Анан айтат, бардыгы сураган эле Манас атабызды сурашат экен. Манас биз жактан кеткен, Манас атабыз биз жакка кеткен. Алтайда. Ошодон ой келди. Мисалы мына Боз Бөлтөккө Манас атабыздын эстелигин, Эртино музей саймалы таштарды коюпсук. Анан келгенде көрө турган бир чоң нерсе курса, ушул көп деле каражат кетпейт мамлекет үчүн. Эгер куруп койсо ошол Алтайды, кыргыз боордошторубузду, кандаштарыбызды баардыгы келип көргөнү келишип чоң бул ошол Чыңгызхандын Батууга курган, мырза курган эстелигинен кем калбайт деген пикирде калдык. Ошондой идея менен келген турасыздар. Анан идея берип биз керектүү адамдарга жазып койдук. Ушундай эме эскизин жөнөтүп, пикирлеш болуп, мындай болсо болот экен. Инвест кубанычтуу кабар бар. Бир-эки инвесторлор биздин меценаттар менен сүйлөшсөк, атын айтпай эле турайын. Ушу $миллион вложение кылам. Салабыз. Деп өзү эмеси бар да, Ашар жолунда курса дагы уюштурса болгудай. Мисалы мына байракка жанагы Боз Бөлтөктүн бийикине коюп, анан баягы лифт менен чыгат экен. Лифт менен чыгып туруп көрүнгөндө мына 40 метр. Бир биздики Боз Бөлтөккө курса дагы бийик болот. Алматыдагы мемедегидей. Ошондо көргөзүп аябай жакшы. Сиз айткан идеяңызды ошондо пикирлештер бар. Жакшы. Жакшы. Эң негизгиси биринчи ошондой бир идеялардын пайда болушу, анан калганы убакыт көрсөтөт. Кушакбек ака, ошол жерде жанагы кыргыздар бар дедиңиз. Ал жөнүндө айтып келатасыз. Бирок ошо урууларда, уруктарда эн тамгалары, кыргыз эн тамгалары сакталып турбу? Жакшы суроо. Мен ушул кыргыз эл биримдигинде акыркы 3-4 жылдан бери эле ушу кыргыз урууларынын эн тамгаларын тактайлы деп ошого аракет кылып, буюрса мына бүтөйүн деп калды. Анан биздин улуттук тарых музейинде бир бурчта гана баягы эн тамгалар турат, уруулардын аттары менен. Адагы мындай толук эместей сезилдире мага. Ал эми мен өткөн жылы Көкчөтөөгө барып, Казакстанда Абылай хандын чоң музейи бар экен. Ошол жерде бир залды атайы эн тамгалар, казак урууларынын аттарын жазып, ылдый жагына эн тамгалар менен бир зал толтура эн тамгалардын өзүнүн бөлмөсү бар экен. Андан тышкары мына Монголияда Улан Батырдагы Чыңгызхан жана Осман айткандай музейине алтындан курулган отурган эстелигинин шыбында бүткүл Монголиядагы уруулардын эн тамгалары турат. Ал эн тамгалар айырды гана эмес, ар бир залында алтын жалатылган эн тамгалары бар экен. Ал тургай көчөдө баратсак дагы бир көрнөктө ошо эн тамгаларын түшүргөн экен да, көрдүңүзбү? Бул эн тамгаларга монголдор аябай маани беришет экен. Музейдин ичинде дагы 2-3 жерине, сыртында дагы, кире беришинде дагы бүт эн тамгаларды киргизген. Ал жерде эми биз аябай бул эми мамлекеттиктен келди. Мамлекеттиктен алтын жалатылган. Алтын жалатылган музейде Чыңгыз Айтмат неме Чыңгызхандын музейинде да. Мамлекет курган. Мамлекет курган аны. Эми ошол жерде кыргыздын эн тамгаларынын окшоштуктарын көбүн байкадык. Биздин айрым уруулардын эн тамгалары мына ошол жерде да турат. Кайсыл уруулар? Мисалы Көп эле Коңурат, Барын, Найман, Кушчу. Бардыгы эле бар экен. Бүт эле Солтолор, Куда жүрөт, Баргы, бүт эле жүрөт. Бүт эле себеби ошол көчмөн элдер мурун Енисей жактан аралаштырганбы. Анан ошол жерде бүткүл кыргыздын бизге тиешелүү дагы эн тамгаларды көрүп, биз аябай таң калдык. Ал тургай жанагы Гитлердин, фашисттердин свастикасы бар го, крест. Ада турат. Ал биздин ошол көчмөндөрдөн алганда немистер. Мына ошол эн тамгалар боюнча биз аябай ар бирөөнүн ушундай баарын тасмага тартып алдык. Буюрса алар менен да кичине салыштырып көрөбүз. Анан булар биз эн тамгаларды тактап
ар бир уруу менен иштешип атканда булар капкачан эле музейге, бул музейди 2008-жылы салыныптыр. Жана Чыңгыз хандын эстелиги дагы, жана музейлер андан кийин салыныптыр. Эми ошол жерде эн тамгаларды мурун эле булар тактап алтын жалатылган эн тамгаларды көрдүк да. Жана бул казактарда ушундай болгон. Биз ушу эн тамгаларды Кыргыздын символикалык эн тамгаларын жайылтууда, тарыхка калтырууда чын эле артта калган экенбиз. Мен кошумча кылып коеюн. Мына мен Кыргыз эл уруу бири менен иштешип жүрөбүз көп жылдан бери. Буга байлаш анан бул жердегилер көп эле ууручулук, эскичилик деген бул жалган экен. Сен Монголиядан алтын жалатылган ууруларын ташабай өнүгүп атышат. Казакстан уурусун коюп бул өзүнүн ар бир нерсенин орду бар экен да, бул өзөгүн түзөт экен. Биз жанагы жакшы маселе козгодуңуз. Кечеги өткөн бир кылымдай убакытта өзүбүздү өзүбүз жерип калдык да. Жерип калдык. Мисалы аны деле силер өзүңөрдүн маданиятыңардан баш тарткыла деген эч ким жок, бирок эмнегедир ошондон баш тарткандай эле болуп калдык да. Мына азыр чынжыр үзүлүп баратат. Сиз айткандай атадан балага калчу биздин мурастын чынжыры мындай опурталдуу. Демек биз эскиче ойлонуп атабыз да негизинен. Мисалы бул уруу деселе урууга бул бөлүнүү деген маселени дагы аң сезүүбүздөн чыгарбай атабыз да. Бул ошондон мисалы биз мурас сабаты көрсөтүүсүнөн буга чейин жана баскычтарды тактадык. Эми болжолдуу. Мисалы атанын балдары, андан кийин урук, анан уруктар биригип барып анан урууну түзөт. Уруулар канатка, анан канат анан жалпы элдин бүтүн. Боз үйдүн эмес. Ушулардан барып анан биримдик пайда болот да. Анан мына өткөн жылдын аягында, мисалы оңгу жол кыскартып эле айталы, оңгу жол президентибиз жакшы, мыкты болуп көрбөгөндөй Кыргыздын кечеги келечекте бир тагдырына бир мындай ишенич жаратып турган өзүнчө бир чоң жарылка болбойду да. Оңгуңу тап деп атпайбы? Тамырыңа кайт, тамырыңды бил деп атпайбы? Дарак деле тамырсыз курап калат да, ошону сарандай биз ушул маселени колго алышыбыз керек го дейм. Биз колдошубуз керек. Президентибизге да ыраазычылык билдиребиз. Сураганы манас барды. Ошого бизге бир ой келди мага. Чын эле бул жерде баягы сиз айткандай Чыңгыз хандын эстелигин Кушан мырза айткандай эстелигин коюп мына манасыңар ушул деп жылдын мисалы жакшы күндөрү июндун 15-нен 20-сына чейин келгиле. Бир маданий байлаш тектеш кандаш элдерибизди монголдорду чакырып азыр Монголияда ушул көрүнөт экен да, себеби 15 күн той болот экен, 10 күн. Көк бөрү болсо, онусу топтолушат экен. Демек сиздердин кечеги Алматага, Казакстанга, андан ары Монголияга, андан кийин Алтайга барган сиздердин экспедициялык жүрүшүңүздөр көп бир идеяларды жаратыптыр да. Мен да кошумча айтыңыз. Мен өзүм 2011-жылы ошол Алтай Республикасынан 4 министрди чакырып Алтай Манас Талас деген коомдук бирикме түзгөнбүз да, эл аралык. Жанагы белгилүү чыгыштануучу акын Бронтой Бейдируп өзү баштап келген. Ал тең төрага болуп, биякта мен өзүм төрагалык кылам. Андан бери биз эмне кылдык? Ошол долбоордун негизинде 500 кыргыз жаштарын Алтайга жиберип, бюджеттик негизде окутуп атабыз. Алардын көбү ошо Алтай кыздарына үйлөнүп, аякта калышып атат, бияка келишип атат дегендей. Эми ошол Алтайга мен 4-5 жолу барып, айылдарын мен мурун жетпей калган айылдарын Улаган деген район бар. Ошол жерде бир күн болуп калдык. Андан кийин жолду ката мынакей баарын тартып келдик. Акташ, Каракол, Үчемчек, Кара Суу, Аламан, бүт эле Кыргыздын этнонун сөздөрү, аталыштары, айылдары. Оңгудай. Анан ошол мисалы Улаган деген улуу каан деген сөз. Улуу хан деген сөздөн мындайча айтканда, анан Улаган деп коет. Акташ деген чоң айыл экен жолдун боюнда. Ошо Улаганга кайрыла беришти. Мына ошол жерде Кыргыздын аттары
аякта мына Россияда эч өзгөртпөй эле кыргызча аттары илгерки аттар ошо боюнча турат көпчүлүк жерде. Биз жанагы өзүбүздүн президенттин оңгу жол деген долбоору жарлыгы өз убагында чыктыра. Биз өзүбүздүн оңгубузду таппасак, тарыхыбызды тактасак, анан алдыга жылабыз. Биз тарыхты билбей туруп алдыга жылуу кыйын. Ар бир эле адам тарыхчы боло албайт, бирок биз ошону калың элге, калкка жеткизиш үчүн биз ошол байыркы кыргыз экенибизди канчадан бери айтып атабыз. Эми ошол кандай болуп байыркы болгон, эмне үчүн жер жүзүнө тарап кеткен, чачылып. Эмне үчүн ошол сырттагы кыргыздарга биз колубузду сунуп өзүбүздүн боорубузга тарта албай атабыз. Мисалы, Өзбекстанда маалымат боюнча 1 миллион кыргыз бар дейт. Алар менен да карым катнаш болуп атат. Мисалы, өткөн жылы мен Карагандага барып, ошо Карагандадагы кыргыздар ушундай ыйлап калышты. Биз кыргыз экенибизди билебиз дейт. Бирок тегибизди, уруубузду билбей атабыз. Кимден тараарыбызды билбей атабыз. Бир келип берсеңиздер деп. Мына алар күтүп атат, буюрса аяка да барабыз. Башкырстанда 3-4 район бар, кыргыздар жашаган. Көптөгөн кыргыз айылдары бар. Биз аяка да жете албай атабыз. Анан ушундай ишкер жигиттер демөөрчүлүк кылып барганга аракет кылып атабыз. Жогоруда жакшы маалыматтар менен келипсиздер. Жалпы ушул кыргыз элине айтып бергениңиздер үчүн силерге чоң рахмат. Анан дагы алда чоң максаттар бар экен. Жана жогоруда Осмон мырза айтып өттү. Сиздердин ушундай барып келүүңүздөргө, демөөрчү болгондорго дагы бүгүн ушу көрсөтүүдөн пайдаланып рахматыбызды айталы. Ушун менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң.